Умрага барарда жаныбызга канча ашыкча акча алып алышыбыз керек жана баргандан кийин Кыргызстан менен байланыш үчүн кайсыл VPN'ди колдонобуз жана кайсыл сим карт тарифин сатып алсак ыңгайлуу болот, ошол тууралуу сиздерге пайдалуу маалыматты берем. Бир адамга 2 маал тамак ашына 14 күнгө $100 $200 чейин акча керек болот. Андан тышкары курма сатып алам десеңиздер, жакындарыңыздарга белек бекчек алам дей турган болсоңуздар, Жидда шаарына барып саякат кылып кемелерге түшөм дей турган болсоңуздар, жалпы $200 керектелет. Жалпысынан бир адамга $300 $500 чейин мүмкүнчүлүк болсо салып алсаңыздар жакшы болот. Эгер кимдин мүмкүнчүлүгү андан да көп боло турган болсо, баргандан кийин соопчулук иштерди кылам дей турган болсоңуздар, ар бир жакшылык 100 миңге көбөйтүлөт. Канча көбүрөөк алып алсаңыздар андан да жакшы болот. Жана кээ бир адамдар аэропортко түшкөндө эле кайсыл сим картты сатып алам, кайсыл тарифти сатып алам деп кыжаалат боло баштайт. Эгер сиздин Кыргызстанда зарыл ишиңиз болбой турган болсо, сим карт сатып албай эле ошол мейманканаларда бекер Wi-Fi'ларга кошулуп Кыргызстан менен байланышып ишиңизди бүтүрүп алсаңыздар да болот. Кээ бир адамдардын Кыргызстанда эгер зарыл иштери көп боло турган болсо, жанында такай связь болуш керек дей турган болсо, анда мен сиздерге эстиси тарифин сунуштайм. Мен барган сайын ушул тарифти колдоном. Жана бизге чалышып ата энем менен байланыша албай атам, өчүп калып атат, сүйлөшсөк эле деп чалгандар дагы бар. Эгер сиздер VPN кошпой турган болсоңуздар, аудио видео звоноктор кетпейт. Эгер ата энеңизди жиберип жаткан болсоңуздар же өзүңүздөр кетип жаткан болсоңуздар, ушул акысыз VPN'ди көчүрүп алыңыздар. Ушул VPN'ди иштетип, анан видео аудио звонокто сүйлөшсөңүздөр болот. Видео лайк басып коюңуздар. Умрага кетип жаткан жана ата энесин жөнөтүп жаткан досторуңуздарга бул видеону бөлүшүп коюңуздар.